Урматтуу туугандар, ошол биз эртеден кечке 2 күндөн бери жүргөн эне жана балдарды коргоо балдар ооруканасынын экинчи бөлүмү мына ушул жерде экен, Минздравдын артында экен. Ушул жерге буйрукса ыйманды алып келип ушул жерге жаткырабыз, лечение кылабыз деди. Буйрукса азыр ушул жака келе атабыз. Biz geldik de kavralı bölümünün altına oturuyoruz. Çok iyi. Сразу гораю. Soğanlık kalk duruyor, Jallavat'tan 300 bulup ettiler. Eşlemek var. Daha geçken palataga şöyle jaygaştırdı mı? Canınızda kişi var mı? Bir adam var gene. O kepçilik narkotik olsa aytasiz sizga. Bunu teyinde mayda şurada daha geçikleri oluşup hemen alıp durasa. Ova. Sumkalarınızı alıp geliyoruz sizga. Ova, meyli. Baktım ben. Hormatly arkadaşlar, biz hazır şu ene jana baldardı korgоо bölümünün şu ikinci bölümü olup kalatken bu больница. Mına uşul жерге buyursa ыйманды эртелеп кечке ушинтип жүрүп буюрса жайгаштырып жаткырып алдык. Бул жерде бир курс 7 күндөн 10 күнгө чейин лечениясын алат. Ошо бронхитке, жөтөлүнө, ушул баягы бошошуп слабый болуп атканына байланыштуу таблеткаларды дарыланып, уколун алып, жакшы болуп калгандан кийин анын көздүн операциясына барат. Бул жерде мына туштагы кадимки Минздрав, ушу Минздравдын артында эле экен. Ушул больница шунун арты болуп калат экен. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар, аман болуңуздар, эми ыйманга дуа кылып туруңуздар. Ыйманды көрүп атасыздар, күнүмдүк бул жерде эми шаарда, Бишкекте расходдор болуп жатканда наркотиктерине кече күнү сиздер ушул жанагы участкага жардам бергениңиздерде мына келген жол кирesi жада калса үйүндөгү свети, ошол эле дары дармек, памперси, мына кече күнү эле биз 8.000 колуна карматтык элек. 2 күндө азыр ушул расход наркотиксин иштеттик дейт. Азыр дагы буюрса каражат колуна карматтык. Анан мен дагы сиздерге кайрылып кетер элем да ушул видеонун алдына жанагы Мбанк, Сбербанк коелу. Нутрилак жанагы смесь менен памперске аябай муктаждык болот балага. Анан болгондо да бала азыр больницага жатты. Бул жерде муктаждык эми азыр дагы бир эки нерселерди жазып берди, бирөөнү жөнөттүм, дары-дармегине аптекага кетти. Рентгендери, башкалары, но больницанын өзүндө го, бирок дары-дармектер бекерген, жетишпегенден алып келип берет эсен. Бирок кече күнү платный жерде биз анализ тапшырдык, анын баары платный болду. Эми частный больницада анализ тапшырдык, анын баары платный болду. Ошонун расходдору кетип атат. Эми негизи мен эми кыскача отчет катары айтып атам да. Эми алдыда баланын жакшы болушуна күтөлү, дуа кылып туруңуздар. Анан кийинки жумалардан толук буюрса жакшы болуп калгандан кийин көзүнүн операциясына буюрса алып барабыз. Ага чейин эми биз бир жума 10 күн бою биз бул жерде күтүп баланы жакшы болушун бул жерде күтпөйбүз, албетте. 1-2 күн бул жерде жайгаштырып, кемчиликтерин толуктап коюп, Жалалатка чыгып келебиз. Бул жерден чыгып, больницага көздүн операциясына жатканда анан дагы келебиз туугандар. Ушул видеону максималдуу башкалар менен бөлүшүп, видеого лайк басып, видеого комментарий калтырып, ой пикир калтырып, эң несі ушул ыйманга дуа кылып коюңуздар туугандар. Ыймандын сыноолору күндөн күнгө оорлошуп атат. Ишенесиздерби? Ыймандын сыноолору күндөн күнгө жаш бала кантип атат экен билбейм. Чоң эле биз деле мындай айтканда кыйналып кеттик десек туура болбой калат, бирок бир жерден бир жер оор, суукта ооруп, кыйналып атканын көрүп алып, ыйман эле эмес, бизге деле мындай
өтө таасир берди да. Ошон үчүн Уймандын сыноолору эмнеге мынчалык болду билбейм. Апасынын көз жашы көрүп атасыздар. Апасынын эки баласы ал жакта, бир баласы бул жакта, эки канат эки жакка тартылып калды да. Кыйын нерсе болот бала.